Бүгін жогорку кеңештин жыйынында депутат Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди коррупцияга айыптап, бир катар фактылары бар экенин билдирди. Ошондой эле анын айланасында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар иштеп жатканын айтып, коргоо органдарын текшерүү жүргүзүүгө чакырды. Депутат аны коррупцияны схемалаштырып койгон деп айыптап, ага тийиштүү байлыктарын ачыктады. Мыйзамсыз баюулар боюнча Алымкадыр Бейшеналиев министр болуп турган кезинде жекеменчик чет элдик компаниялардан 2 миллион 460 миң доза вакцинасын 1 миллион 581 миллион 471 миң 315 сомго сатылып алынган. Түшкөн акча каражаттары офшорго кеткен. Урматтуу президент, сизге мындай кадрларды ким сунуштайт? Мен билбейм. Бирок бул жана устойчивый системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Саламаттык сактоо министринин чорный хирург Кайманаты бар деген депутат ал сөзүн маркум Дөө Чыңгызга байланыштырып келет. Ага мисал катары кезинде Крим авторитет катары кармалган Дөө Чыңгыздын табакташтарынын бири. Учурда Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси болуп иштеп жатат дейт. Мамлекеттик кызматта иштебегендигин айтып, азыркы тапта кара дүйнөдөгүлөрдүн көпчүлүгүнүн кара иштери ушул жигит аркылуу бүтөөрүн кошумчалады. Бул Алымкадыр Бейшеналиев ОПГ менен тыгыз байланышта экендигин бұл уялбастан мені сотқа берді. Ал айтты. Гиппократтың антын ичкем, ошон үчүн мага келген кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башкасынан болобу мен операция кылганга мажбурмун дейт. Кыргызстанда мыйзам бар. Ар бир кылмыш, могул жерде генералдар отурасыздар. ДТП болобу, ножевое ранение болобу, огнестрельное ранение болобу, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Министрдин советниги, активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү. ОПГлардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелер болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министрмен соответственно керектүү справка, керектүү кагазлардын баарын даярдап беришет. Ал арада жыйындын жүрүшүндө башка депутаттар дагы медицинага байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мен мурунку жыйында да айттым эле, энелер өлүмү боюнча мына соц тармактарда дагы абдан катуу наразычылыктар болуп атат. Анан байма-бай бизге мына арыздар келип түшүп атат. Бул тарыхта болбогон бир окуя болду медицинада. Мен кечээ комитетте да айттым эле. Кызамык оорусуна каршы вакцинация берилет. Бул өтө күчтүү вакцина. Өтө күчтүү прививка бул. Ошону бир балага Токтогул районунда 2 жолу сайып койду да. Бала ооруканада азыр. Ошо ата-энеси министрди сотко бериш керек. Министр депутат демес да. Мен ушуну кайра-кайра айтып атам. Бул тарыхта болгон эмес. Саламаттык сактоо министрлигине алып келип атат. Же бир жакшы реформа кылабы деп күтүп атат элек. Бирок реформа кылбай эле кайсыл жак келсе деле кыргыз фармация ушундай иштеп атат. Кыргыз фармацияда эле кыргыз фармациянын бетине кармап алып, мындай башаламандыктар көп болуп атат. Мен да кошулам ушул жумушчу топ түзүп депутаттардын атынан комиссия карап чыксын деп. Ошондой эле депутат президентке УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Бейшеналиевдин мүлкүн, байлыгын текшерип, коррупциялык иштерге аралашканын иликтөөнү суранды. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын ишин 8 депутаттан турган комиссия карамай болду. Добушка коем, добуш бериңиздер. Депутаттык комиссия түзүү боюнча, урматтуу депутаттар, макул 68, каршы жок бар 68, катталды 81. Белгилей кетсек, депутат Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14-марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындаган. Ал Кыргызстанда акыркы күндөрү ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгынан каза болгондор көбөйүп жатканын билдирип, министрдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев депутаттын сөздөрүн куржалаа деп атап, 27-мартта депутатты сотко бергенин билдирген. Бейшеналиев депутаттын трибунадан айтканын жеке таарынычка байлап, жакынын Ноокат районундагы ооруканага кызматка коюп берүүнү суранганда койбой койгонун негиз кылган. Бирок бүгүн парламентарий ага тийиштүү бир да жакыны медицинада иштебей турганын билдирди. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Масали Исхак Абсаматович.